Саламатсыздарбы? Менин атым Ибраева Жаркынбакытовна. Мен азыркы учурда 95-мектепте Жал районундагы күндүзгү стационарда дарыгер болуп иштеп жатам. Өзүмдүн кесибим инфекционист, 2-үй-бүлөлүк медицина тобунда иштейм. COVID-19 менен ооруган адам кайра вирусту жуктурушу мүмкүн. Анткени бардык эле вирустук оорудан кийин иммунитет көпкө сакталбайт. Андан кийин бир маал өзүнүн убакыты келгенде жоголуп кетет. Анан кайра жугушса кайрадан оорушу мүмкүн. Кайрадан вирусту жуктуруп албаш үчүн кадимкидей эле жөнөкөй кыймыл аракеттер, ал тазалыкты сакташ керек. Колдун тез-тез самындап, жууп, жана маска тагынуу керек. Көп чогулган адамдар жакта, көп эл чогулган топ жактарга барганда маска тагыныш керек. Анан ошондой эле негизи эле ошондой качып туруш керек да. Адам бири-бири менен дистанция кармап туруш керек, 1 метрден алыс болуп туруш керек. Ошо өздүк гигиенаны сактап, чүчкүргөндө ошо колдун бурчуна чүчкүрүп, өзүн таза алып жүрүш керек. Иммунитетин көтөрүш керек. Эң негизгиси бул иммунитетти көтөрүш керек да. Бул вирустун, азыркы жүрүп аткан вирустун өзгөчөлүгү бул ошо көп учурга чейин созулуп кетип атат. Анан көбү эле жуктуруп алганын билбей эле жүрө беришет да. Анан инкубационный период, клиника баштала элек күндөрү 28 күн болуп атпайбы? Ошол жуктургандан кийин 28 күнгө чейин билбей деле жүрүп атышпайбы? Анан кийин бир маалда эле катуу суук урунганда же душка сууга түшкөндө же эшикке суукта калганда же жаңгы калганда анан бат эле ооруп калып атат да. Ошол себептен жуктуруп алгандан кийин ошо билбей эле жүрүшөт да. Анан ошондуктан иммунитетти көтөрүш керек да. Ошо суукка урунбагандан алыс болуш керек. Мезгилге карата кийиниш керек. Ошо туура тамактаныш керек тез-тезден. Витаминдүү өзүн туура алып жүрсө, сактап алып жүрсө, стресске кабылбаш керек да. Жанагындай көп информацияларды, жаман таасир эткен информацияларды көп окубай, нервный системаны өзү спокойно алып жүрсө, жана коркпош керек. Корккондо иммунитет тез түшүп кетет, ылдый түшүп кетет да, ошол маалда оору өрчүшүп кетет да. Албетте бүткүл эле вирустук ооруларга антитела пайда болот. Бул закон. COVID-19 дагы антитела пайда болот. Ошол бир 2 жумадан баштап 4 жумага чейин аралыкта биринчи очередте ошо иммуноглобулины М деп коебуз биз, жанагы острый курч убагында пайда боло турган антитела вируска каршы ошол пайда болот. Андан кийин иммуноглобулины G деп коет. Ал дагы кийин иммуноглобулины М азайып барып жокко чыгат. Анан G глобулини көбөйүп, ошол именно ошо көрсөткүч да, иммунитет барбы же жокпу. Көбү ооруп, жеңил түрүндө ооругандардыкы ошол антитела кээбилерге дагы пайда болбой калып атат да. Анткени ал жеңил түрүндө өтүп калса, жакшы иммунитет пайда болбой жатат да. Жакшы иммунитет пайда болуу үчүн өзүнүн критерийлери бар. Мисалы, 10дон ашыш керек да. 10дон ашса, жанагындай лабораторияларга тапшырганда иммуноглобулины G 10дон ашык дегендердики уже жакшы иммунитет пайда болду деген сөзү да. Кээ бир учурда эрте эле тапшырып коюшат. 1 жумадан кийин же 3 күндөн кийин тапшырып койсо, ал уже достаточно толук жеткенге иммунитет еще дагы пайда боло элек да. Ошо эрте тапшырганда көп көрсөтпөйт да. Ошон үчүн толугу менен ооруп бүтүп бир 2-3 жумадан кийин тапшырса, иммунитет пайда болот. Андан кийин ал болсо, биз азырынча айта албайбыз канчага чейин сакталат. Балким ал 3 айга чейин сакталат, 6 айга чейин же 3 жылга чейин сакталат. Аны убакыт гана көрсөтөт да. Анткени грипп болгондо, грипптин дагы канча түрлөрү бар, ошол ар бир түрүнө өзүнчө иммунитет пайда болот да. Ал болсо 3 жылга чейин сакталышы ыктымал. Бул вируста белгисиз, бул канчага чейин дагы сакталат. Анан ошондуктан 6 айдан кийин, ушул баары тынчыгандан кийин 6 айдан кийин кайра тапшырса, эгер ошол иммунитет ошол бойдон калса, анда бул жакшы кармалып турган да, жакшы көрсөткүч болот да. Эгер ал жоголуп кетсе, анда ал киши кайра ооруп калышы мүмкүн да. Ушундай Кыргызстан ушундай катуу негизи кырдаал абалга туш келди. Анан баардыгынан ошо жакындары өтүп кеткендерден ошолорго
Ошо арты кайрылуу болсун деп айткым келет. Биринчиден ошо жакындарын жоготуп атабыз, өзүбүздүн медиктер арасында биздин агайыбыз, биздин мугалимдерибиз өтүп кетип атат, абдан өкүнүчтүү болуп атат. Ошолордун арты кайрылуу болсун, жандары жанатта болсун, анан калган элибиз, кыргызыбыз аман болсун, ошо эртерээк ушул кырдаалдан чыгып кетели. Жакшы нерсеси азайып атат. Оору Бишкекте уже бизге жана повторный келгендер болуп атат, жана биринчи келгендер азайып атат. Ушу менен эле чыгып кетели деп үмүттөнүп турам. Баардыгыңар ошо ден соолугуңуздарга карагыла. Бул оору ушундай жаман өрчөшкөн оору экен, оңой менен кетпейт экен, бирок ошентсе деле иммунитетиңерди көтөргүлө, коркуу сезимиңди алдырбагыла, баардыгы жакшы болот. Ошо бир гана өздүк гигиенаны сактап, иммунитетиңерди көтөрсөңөр эле, коркуу сезимди алдырбасаңар эле бул ооруну жеңип кетесиз деп ойлойм. Масканы тагынгыла, өзүңөрдү сыйласаңар жана жаныңардагы элди сыйласаңар, ошо биринчи очередде масканы тагынып жүргүлө. Эл барган жерде анан колуңарды таза жууп, антисептиктер менен колдонуп, ушу гигиенаны сактап, иммунитетиңерди көтөрүп, ушундай оңой эле бул кыймыл аракеттерде эми ушулар сакталсак эле баардыгы жакшы болот деп ойлойм. Ошо анан бул оору азыр ошо региондорго тарап атат. Ошондуктан ошо региондор бизди көрүп, Бишкекти көрүп, алдын ала чараларын уже колдонуп жатышат. Ошолорго дагы күч кубат берем. Ушу күч кубат берсин, ушу медиктерге күч кубат берсин. Ошолор бизде ошо дары-дармектер жетпей калганын көрүп, ошо кайсы дармектер жетпей калгандарын көрүп, ошолор алдын ала алып, элементарный жок дегенде жанагындай шприц, бабочка, ошолор менен камсыздандырып, жанагындай бизге окшоп Бишкектегидей ушу күндүзгү стационарлар ачкан абдан туура болду. Ушуну даже эртерээк ачып койгондо биз билбей калдык да, кайсы жерге барарын элдер билбей калды. Ошону эртерээк ачса, ошо региондор даяр болуп турса, менимче ошол жакшы болмок да. Кыргыз элибиз аман болсун, аман болуп ушу эртерээк чыгып кетели бул кырдаалдан.